Корабль қайманатындағы ат. Koltuk. Neden 1.80'den açık. Çalıştırsa, Çalıştırsam da 85. түз өтсө 1.80 шығып қалады екен да. Ассалаумағалейкум. Урматтуу биздин Муз-ТV YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн Өзгөндүн Шерал айылындабыз туугандар. Азыр интернетте көрүп жатасыздар, дүйнөнүн дүрбөлөңгө салган вирус пайда болуп, баары ошол менен алпурушуп аткан маалында биз мындай позитивный видеолорду көргөзө берели. Жылкы боюнча сатыла турган жылкыларды көргөзүп баштайбыз. Бүгүн 19 март 2020 жыл 2 атты тартып көргөзүп бермекчибиз туугандар. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Bunday чоң атты биринчи жолу мен тартып көргөзүп атам. Метрди айландырып өлчөгөндө 1.85. Эгерде метрди туура болгондо 1.80 сантиметр чыккан бул чоң ат азыр жаш боюнча 2 асый 5 жаштагы ат экен туугандар. Мынакей көрдүңүздөр, улагына кече чабылып келиптир, гарантия. Кыскасы бул аттын мына бир караганда айып жок экен, бийиктигине, чоңдугуна. Мындай чоң атты көрккө дагы минүүгө болот туугандар. Азыр аттын басыгын көрүп, андан кийин чабып көрүп, буту колун баарын силерге тартабыз дагы, жооштугун сурайбыз. Мынакей туугандар. Породасы ээсинин айтышы боюнча бул кара байыр менен Польша жылкысынын аралашмасы болушу мүмкүн деп атат, бирок точносы белгисиз туугандар. Сиздер өзүңүздөр кандай ойлойсуздар? Андыктан бул атты бир сыйра чабып көрөлү. Алыстан дагы көрүңүздөр. Азыр жакынан көкүрөктөрүнөн, соорусун, буттарынан баарын тартабыз дагы туугандар. Андан кийин баасын айтабыз. Биз менен чогуу олтуруңуздар. Чөдө. Мынакей туугандар, аттын кетиши bunday ат, эгерде таза каттуу аттаган болсо бир 2-3 метрди бир жөн эле аттап койчудай сөлөкөтү бар экен. Мынакей караңыздар, бою 1.80 сантиметр чыккан бул аттын баасын ээсинен азыр сурайлы. Канча деп атат экен, өзү айтсын, өзүнүн оозунан угуңуздар демекчимин. Мынакей туугандар, көрүңүздөр. Бул биринчи номердеги ат болду. Мына экинчи номердеги атты азыр тартабыз. Ал дагы бул аттан кем калышпаган ат экен. Экөөнү жарыштырып дагы көрсөкпү деп да ойлоп атам. Экөөнүн токтоп турчу. Мына бул аттын жооштугу кандай экен? Жоошпу? Такалаттыңарбы? Жок, такалат элексиңерби? Такага турушу жоош эле экен дейт. Жүгүрүшү мындай ордунда, токтугу, үстү кандай экен? Үстү мингенде 570 мингенде болосуңбу? 670. Мынакей туугандар, үстү аябай бөтө бийик ат экен. Мындай 1.80 бою бар атты өзүңүздөр дагы мындай салыштырып көрсөңүздөр болот. Андыктан туугандар, аттын баасын канча деп атасыңар? $7.000 бе? $7.000. Мындай канчага бербедиңер? Эми онсу айтылса, мен баарды көрдүм кече мавзада. Мында жөн алып чыгып көрдүңөр бе? 5300-гө бербедиңер. Мынакей туугандар, $5300 берилбеди дейт. Андыктан $7.000 бул жети жерде 500 000 сомго барабар болуп калат экен. $500 000. Көрүңүздөр туугандар, жаккан болсо алдыда номерлер турат. Эгерде туугандар, ат азыр мындай өтө толу элек мал экен. Эгерде буну дагы бага турган болсо,
Бұл қанша жем жеткен азыр? Азыр 4 килодан 5 кило өткөздүм. 5 кило өткөрдүңөр ба? Эгерде 5 килодан 6 килограммга дагы өткөзүп булатты бага турган болсо, барондон кем калышпаган чоң аттай чоң болот тугандар. Андыктан номерлерге чалыңыздар, же болбосо Өзгөндүн Шерал айылына келип булатты көрүп кетсеңиздер болот. Азырынакей көкүрөктөрүн дагы бир сыйра силерге тартып көргөзүп коеюн. Алысыраактан дагы тартайлы. Манекей достор, чоң ат карап жүргөндөр болсо чалыңыздар. Үйүргө ушундай аттарды коюп кулун алса дагы аябай жакшы болот деп ойлойм. Манекей бул биринчи номердеги атты сизге тартып көргөздүк. $7000, 2 асы 5 жаш, 500 000 сом болгон. Манекей жаш бала мингендерин караңыздар. Кичине болуп калды жаш бала үстүндө. Манекей туугандар, экинчи номердеги ушул темир көк түстөгү таза кандуу Орлов жылкысын силерге экинчи номерге коюп тартып көргөзүп берүүнү уже баштадык туугандар. Бул ат өзү негизинен жердеги Шерал айылында ушул жердики эле туугандар. Атты дагы азыр жанагы биринчи аттай эле силерге тартып көргөзүп берели, мүнөздөмөсүн айталы. Бул ат улакка аябай жакшы экен. Улакка жүгүрүп улак ашкандан кийин ат жеткирбей, күлүктүгү аябай зор күлүк, мындай зор жылкы экен туугандар. Азыр күлүктүгүн дагы силерге бир сыйра текшерип көргөзүп беребиз. Мына ордунан басышы дагы өзгөчө Орлов жылкысы. Мынакей караңыздар, атырылып жүгүрөм деп турган бул жылкынын жашы 2 асы экен. Мынакей караңыздар, басканы бир башкача. Манекей достор, 5 жаш болуп 2 асайдагы бул жылкынын азыр бир алыска бир чуркаганын көрөлү, жүгүргөнүн кандай кетет экенин көрүңүздөр туугандар. Андан кийин аттын баасын айтабыз, андан кийин басыгын көрөбүз. Бул аттын жооштугу, бул дагы жоош ат деп ээси маалында өттү. Андыктан туугандар, алдыдагы номер 2 адамдыкы, 2 башка номер болот. Ошол номерлер боюнча чалып байланыш жассыздар туугандар. Биринчи номер, экинчи номер. Бул аттын боюнун бийиктиги 1,70 сантиметрдин тегерегинде бою бар экен. Метр менен өлчөп көрдүк, бирок аны тартпай калдык туугандар. 1,70 сантиметр туура бою бар экен. Теңге көк, бул аябай жакшы өңдөгү аттын баасы. Бул аттын баасы $8000 деп коюлуптур. $8000 сом менен эсептегенде 560 000 нарагындагы акча болуп калат. Мынакей бутугулу тартып көргөзөйүн. Канча жем жейт? 4 килограммдай, Мынакей аксакал айтып атат, 4 килограммдай бул аттын жеши ушундай жем экен. Аппетити, кыскасы баары жакшы дейт. Мынакей туугандар, көрүңүздөр. Эгерде бул ат жаккан болсо, аттын ээсинин номерине чалып, же болбосо Өзгөндүн Шералы айылына келип көрүп кетсеңиздер болот туугандар. Мынакей караңыздар достор. Бул атты жанагы ноокатта бир тартып эле ошого окшоштуруп койдум. Өтө күчтүү аттай көрүнүп турат. Мынакей караңыздар. Андыктан туугандар, ат кимге жакты, өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Баарыбызды мындай болуп жаткан оорулардан Кудай өзү сактап, тынч аман жүрүңүздөр туугандар. Бүгүнкү көргөзүүнү биз соңуна чыгарабыз. Бул видео жаккан болсо, класс басыңыздар, бул видео менен бөлүшүңүздөр, башка адамдар дагы көрсүн туугандар. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталыңыздар.
Мынакей достор. Сіздер менен мен Замир болдум. Сак саламатта калыңыздар.